Biz nege geldik? Counter app'ti бүттүк. Плюс дагы бир эме жасап койдук биз. Эми могул логинди кылтабыз. Логин менен мону бир кылалы. Кандай болот экен, Буну жасайбыз. Логин, пароль туура болсо, мол пейджге кетсин. Мол пейдж ушундай көрүнсүн мындай. Сүрөтү бар, текст фонт башкача дегендейчи. Келдик. Биз ар дайымгыдай Ctrl Shift кийинип басып, Flutter New Project, бул сабак 11. Каякка барат? Курска кур, окей. Сабак 11, F8. Коддор генерация болсун. Бизге молор кереги жок. Буларды өчүрүп салабыз. Мол комментарий да кереги жок. Өчүрөбүз. Буга да кереги жок. Lipке келебиз. app.dart ачтык. Бул жактагы mainдеги myApp алабыз дагы. myApp деген widgetти алып, app'ке коебуз. Бул жакта stateless widget кайда экенин билбейт, аны материалдан алып келебиз. Эми бул жерде ката берип атат, эмне дейт? My homepage жок дейт. Окей, биз бул жакка homepage.dart stateless widget homepage stateless кайда экенин билбейт атат. Бул элебиз материалдан алып келебиз. Окей, сен контейнер эмес, биринчи аппак баракча scaffold кайтат. Scaffold'га кел, app барын бер. App бар, title, text, homepage болсун. Homepage. Андан кийин body'сине келели, centerге дагы child, text, homepage жазсын. Окей, бизде homepage да бар. Буну бул жакка келип чакырып коебуз. Homepage импортун бердик. Андан кийин myApp'ке келди, mainге келди. Бул жакка myApp танып айтат. Окей, буну да алып келдик. Андан кийин бизге тест ката берип атат. Бул мааниси жок, бирок кызарып турбаслык үчүн биз мындай келебиз дагы. myApp'тен жолу жүргөн деп күндөрү коюп. Эми биз эмне кылабыз? Бизде эмне бар экен? Аркасы мондой түстүү экен. Келдик, бизде app бар экен. App барда бир текст бар экен. Андан кийин бир фото, Турат Алыбаев деген жазуу, астында Flutter developer. Мындай логин пейдж бар экен. Окей. Анда биз бул homepage болсун, биз могу бир жасайлы. Эки проект болайчы, бир эле жасайлы. Бул homepage, бул login page. Бул жактан логин менен пароль турганда бул жакка кетсин да. Окей, анда бул homepage болду. Биз мону жасайбыз. Буга login page деп бир файл түзөбүз, Түзөбүз login page. Бул жакка да stateless widget login page бул жерге келип Cupertino эмес, материалын топтосак жакшыраак болот. Андан кийин келип туруп, могул app'ке келгенде сен homepage эмес, биринчи login page жасайбыз. Окей, login page'ге келдик. Бизде эмне бар эми карайбыз. Бизде биринчи башталганда экранын башталышы бул scaffold менен, Окей, scaffold'ун берели. Scaffold. Андан кийин келсек, карасак, бир app бар экен. Аркасы кара экен, анан ташыма деген бир нерсе бар экен. Биз акпак баракчаны кылдык, андан кийин мону иштетип коелу. Ошол көрүп калды кандай кылтабыз, эмне кылтабыз депчи. Окей, бул жакта mainге келди, ранды бастык. Буюрса келди. Окей, аппак баракча келди. Бизде бир app бар. App барын берели. App бар бергенди биз билебиз. Эмне бар экен? Текст бар экен, title бар экен. Title, text, текстин жазган тапшырма 04 деп жазып тура. Окей, тапшырма 04 деп жазды.
могул эппардын ортосуна туруптур, окей, ортолойбуз. Карасак, center title деген нерсеси бар экен. Могул берилген title бюджетти ортолойму деген нерсе да. Ооба, ортолой деп турупту, буга true берип койдук. Келдик, карасак, ортодо туруп калыптыр. Эми бизде эмне проблема? Бул жакта могул эппар өзү ак, жазуусу кара. Окей, биз эппарга келебиз, карайбыз. Буга color берсе болобу депчи. Не дегендери бар? Color деген типте могулар бар экен. Shadow color, surface tone color. Бизде background color дейт. Окей. Background деген аткан кышча. Бизге ушул керек эле. Background color, colors точка, англисче бир аз деп билсек, white деп жазсак чыгат өзү. White. Карадык, эппар ак болду. Анан жазуу да ак болгон үчүн көрүнбөй калды. Демек биз жазууга бир стиль берип коюш керек, Келебиз, style, text style, bunun color'una colors.black. Карайбыз. Окей, бирок мындай. Бул бир аз мындай. Шрифт калыңыраак да, Карасаңыздар, биздики калың эместей болуп калды. Шрифт жирный болуп калды. Бул жакта жирный экен. Text style эмне бар экенин карайбыз. Text style font weight деген нерсе бар экен да. Бул жакта карасакчы. Окей, font weight берели. Font weight эмне алат? Font weight алат экен. Font weight деп жазсам эле мына чыкты нормал 100, 200, 900га чейин чыкты. Мен давай могул bold деген англисче калың деген, баягы жирный деген сөз да. Ушуну эле берип көрөйүн, эмне болот экен. Так, бир аз эме болду. Жирный болду, ошого окшошту. Эгер башканы берсем кандай болот экен, аны да көрөлү. Мисалы 900 деген эң чоңу деп билем. Точка W 900 беле. Баягы болттон дагы бир аз жирныйраак экен, Давай бир 100 берип көрөбүз, айырмасын көрүш үчүн. Бул аябай эле жирный экен. Окей, биздики анда 800, 700 экен да. Мындай 700 окшойт. 700 окшошту. 800 жакшыраак болду, 800 жакшыраак болот. Окей, буга келдик. Азыр биз эп бар бүттү. Андан кийин карасак, body бар экен. Body'де моундай background color мындай экен, бизде column бар экен. Бизде азыр суроо пайда болду да. Биз могул body'ни боесокпу, же болбосо общий scaffold'ду боеп койсокпу? Себеби карасак scaffold'дагы background color алат эле да, биз муну билет элек да. Эп бардын кийин body көрөбүз. Body. Эгер бир нерсенин артына боек бергибиз келсе, түс бергибиз келсе, colored box деген нерсе бар. Colored box деген нерсе бар. Ал color бар. Colors.green. Карасак бул green алган жок да. Себеп, окей, бизде жакшы жолу scaffold'га да берип коебуз. Scaffold'га келебиз. Background colors, бул жакта green салдык. Бул жака берип коебуз. Андан кийин body'ни өчүрүп турабыз. Карасак экран жакшы болду. Биздечи. Бирок биз каалагандай мындай эмес, Давай шуну келебиз. Мону бассак, мындай чыгат. Бул бир аз карамтылуураак, жок, бир аз көгүшүрөөк экен дагы. Эмне болду, окшошту? Scaffold'ун background color'ун бердик. Буга келип дагы конструктор берип койдук.